Саламатсыздарбы урматтуу достор, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен электрондук күндөлүктү ноутбуктун экранына кантип оңой жол менен жайгаштырып алса болот, ошол жөнүндө видео сабак жасайбыз. Ал үчүн биз алгач эле Google Chrome'дон AIS мугалим порталын ачабыз. AIS мугалим порталынан өзүбүздүн жеке кабинетибизге киргенден кийин жогорку оң бурчта мондай 9 чекит бар, билесиздер. Муну басканыңыздарда электрондук күндөлүк, санарип кампа, серебри дегендер чыгат. Бизге электрондук күндөлүк керек. AIS мугалим аркылуу кирүү дейбиз. Бул биздин мектеп жөнүндө жалпы маалыматыбыз. Муну киргенден кийин кайра эле жогорку оң бурчта аккаунтуңуздардын баш тамгасы жазылган значок бар. Ошонун жанындагы 3 чекитти басабыз. Тигинен турган 3 чекитти бассак, меню ачылат. Бул жерден бир аз төмөн түшкөнүңүздөрдө эле транслировать, сохранить, поделиться деген бөлүмчөсү бар. Буга курсорду эле алып келсеңиздер, өзү жанында мондай окно ачылып калат. Бул жерден создать ярлык деген тандайбыз. Мынакей электрондук күндөлүктүн ярлыгын түзөйүнбү деп сурап атат. Биз создать дейбиз. Мынакей автоматтык түрдө эле көрсөңүздөр болот. Адресин. Бул компьютердин рабочий столуна түштү дейт. Рабочий столуна ушундай ярлык болуп түштү. Мисалга, мынакей мен жаап салайын күндөлүктү. Эми азыркы рабочий столго түшкөндү ачып көрөлү. Мынакей 2 жолу бассак, автоматтык түрдө эле күндөлүктү AIS аркылуу ачайынбы деп сурап атат. AIS мугалимге кирип, анан менюдан издеп, убара болуштун кажети жок. Ушинтип эле ярлыкты коюп алсаңыздар, 2 жолу басканда автоматтык түрдө күндөлүк ачылып, өзүңүздүн классыңыз жөнүндө иштерди аткарып баштай бересиз. Кайрадан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.